Ак Батадан 220 квадрат метр бардык шарты бар болгон ушул үй сатылат. Короосунда времянка, очоккана, бул жагында чоң банясы, навес, дарбаза, забор баары кылынган. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Үй Ак Батада жайгашкан. Баруу үчүн сиздер Объездной жана Ак Батанын негизги көчөсүнүн кесилишинен киресиздер. 9-көчөдө үй жайгашкан. Ориентир Тулпарга алсаңыздар болот. Жана ошондой эле Дордой базардагы жакын эле аралыкта болуп калат туугандар. Анан бул жерден жүргөн автобус маршруткалар дагы көп эле бар экен. Объездной дагы мына азыр чоңойтулуп жасалып аткан учуру. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Ак Бата 9-көчө 50-үй болуп калат туугандар. Яндекс же 2 да карап көрсөңүздөр болот. Чыгыш чек экен могу жерден башталат. Батыш чек могу мен изгороддун бүтөр жерине чейин. Көчө тараптан дарбаза, ары жагында пескалов болгон бийик забору, короосунда мынакей чоң навеси, жана ошондой эле жолдор деле кенен эле. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу 10 киловаттка чейин уруксаты менен. Суусу бар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбазасы бул жактан бурчаскалар менен жасалып башталган туугандар. Андан ары бул мынакей короосу участогунун аянты 6 соток. Узун туурасы участоктука туугандар 30га 20 болгон 4 бурчтуу туура формадагы участок экен. Алды тарабы чоң навес, алды тарабына көп эле машина койсоңуздар болчудай көрүнөт. Брусчатка менен жасалган. Жана ошондой эле төрүндө 220 квадрат метр болгон үй. Бул жилой квадраты. Сыртынан эсептегенде узун туурасы 13гө 14 экен туугандар. Могу кошулганда. Анан бул чоң үйдөн сырткары, бул жагында времянкасы, бул жагында буга чейин иштеген банясы. Бул 220 квадрат метр болгон үйдүн көрүнүшү. Стенасы кызыл бышкан кирпич менен салынган. Үйдүн бул жагында да кенен дагы бош жери. Азыр биринчи сиздерге чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып да бул кошумча курулуштар жөнүндө калган маалыматтарды берем. Айта кетчү нерсе, видео наблюдение бар экен. Отопление умный котел менен үйдө жылытат. Бул өзүнүн кире бериш прихожкасы, киргенде ушундай холл туугандар. Бул эшиктен кирсек калган бөлмөлөр, оң тарапка карай кирсек бул жерде бир мындай чоң залы. Түндүк тараптан терезелери, көрүп тургансыздардай жакшы ремонт. Анан колдон келишинче батыраак маалыматтарды бергенге аракет кылам, себеби үй чоң экен, сиздердин убактыңыздарды көп албайын. Бул жакка карай киребиз. Экинчи жазып кеткен тепкичтер, мынакей. Ал жакта бир зал, бул тарапта дагы бир зал бар экен. Көрүп тургансыздардай ремонт, түштүк тараптан терезеси, отоплениянын материалдары, документтер боюнча айттыкпы туугандар. Керектүү документтер кызыл китеби, техпаспорт баары бар экен. Аны келгенде эсмен биргеликте карап көрсөңүздөр болот. Анан бул жерде душ, унитаз, раковина, кирип жүргөн машинанын орду. Негизинен стройный мебелдер калат экен. Анан калган мебелдер боюнча келгенде калгандарында кебелери калат, кебелерин алып кетебиз дейт, толук түрдө эси менен байланышасыздар. Экинчи этажга чыкканда да ушундай бир холл. Бул холлдон катарынан спальня бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жерде бир спальня, түштүк тараптан терезеси. Анан бул жагы эки детский спальня экен туугандар. Бул жерде бир детский спальня бөлмө. Бул жагында дагы бирөөсү. Экинчи этаждагы санузел. Азыр сиздерге бул жакты полный көргөздүм туугандар. Анан бул эшиктен чыксак, үйдүн түштүк чыгышында участоктун туугандар очоккана, отопление котелу жайгашкан жерлер бар. Буларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздер. Бул эшик менен дагы же болбосо үйдүн батыш тарабы менен да айланып бул тарабына өтсөңүздөр болот. Бул эшиктен кирсек кухнясы, раковиналардан суусу чыгарылган, кухонный мебелдер булар калат экен. Тамактануучу бөлмө, мынакей. Бул жакта отоплениянын материалдары орнотулган ар бир бөлмөгө. Бул жерде дагы ушундай бир бөлмөсү. Андан ары айттыбы, электр энергиясы 3 фазалуу. Бул жакта времянканын ички тарабы, буга чейин цех катары колдонулган окшойт. Анан кааласаңыздар квартирага берип койсоңуздар деле болот. Кааласаңыздар
цех аташтай тестер бар. Бұл жағында жаңа айтқандай буга чейин иштеген банясы. Муну деле калсаңыздар. Дальше иштетесиздер, бир аз ремонт кылып же калсаңыздар бузсаңыздар. Бул жерде кенен дагы бош жер бар. Негизинен Дордой базары жакын. Бул жерде автобус маршруткалар көп. Бир 2 этаж квартира салып койсоңуздар да негизинен квартира үзүлбөчүдөй эле көрүнөт. Базар жакын турган. Андан ары үйдүн батыш тарабында ушунча кенен жай. Бул жерде сырткы ажаткана. Бул үйдүн түштүк батыш тараптан көрүнүшү. Эң эле чыгыш мынакей бул бийик заборго чейин. Жана ошондой эле жанакы очоккана тарапка бул тарап менен да кирсеңиздер болот. Үйдүн ички тарабын көргөздөк жана ошол тарап менен дагы кирип чыксаңыздар болот. Мынакей бул очокканасы. Бул жакта мындай кафель менен, бул жагы брусчатка менен жасалган. Отопление котел бул жерде жайгашыптыр. Умный мындай чоң котел туугандар. Баасы $250,000 сурап атыптыр. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар, дагы содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0501 40 93 11. 0501 40 93 11 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.